Бүгүнкүгө жалпы жумуштарынын 1/3 аяктап калган район борбору Ат башы айылындагы спорт комплекс дүйнөлүк стандарттарга төп келгендиги менен өзгөчөлүү. Анда дароо эле спорттун алты түрү менен машыгууга жана белдештерди өткөрүүгө болот. Эгер мындагы эмгек ыргагы азыркысынан жазбаса, жакындап калган эгемендүүлүк майрамында калк кызматына коюлмакчы. Жалпы сметалык наркы 146 миллион сомдук бул объектини каржылоодо жана курулуш материалдары менен камсыздоодо үзгүлтүктөр жок экендигин көңүлгө түшсөк, баарысы өз мөөнөтүндө бүтөөрүнө толук ишеним бар. Өзүңүздөр көргөндөй мына материалдар бардыгы задержка болуп бардыгы келип атат. Буюрса жумуштар алдыга кетип атат, жакшы. Буюрса аракет кылып батыраак бүтүргөнгө аракет кылабыз дагы. Шарттары кандай силердин? Шарттар жакшы. Буюрса шарттар бардыгы эле бар эми. Жатакана, тамак аш. Жатакана, тамак аш бардыгы бар. Жакшы эле ойдогудай болуп атат. Буга чейин дине тарбия жана спорт жайлардын жоктугу эске алынганбы, же аларга муктаждыктын өскөндүгүнөнбү айтор алыс көрөндө сергек жашоого өбөлгө объектилерди көбөйтүүгө олуттуу маани берилүүдө. Маселен, райондо мына ушундай кичи футбол талаасынын 14 пайда болмокчу. Алардын курулуш монтаждоо жумуштарына 49 миллион сом бөлүнгөн. Каражаттын өздөштүрүшүнүн азыркы ыргагына караганда баарысы тең жакын арада пайдаланууга берилчүдөн. Ал эми Акчар айылынын мектеп окуучусу Азамат жана анын курдаштары минтип баардык шарттары бар залда эркин күрөш менен машыгып жаткандарына жетине алышпайт. Чынында эле бул жайдын өз эшигин ачышы менен аталган калктуу пунктта спортко кызыгуулар артып, эртеден кечке анын ичи бош эмес. Зал мага жагып атат. Күн сайын чуркайбыз, күн сайын тердейбиз. Мына эки айдай болду келгениме. Эшке эле күрөшчүбүз, балдар болуп. Бияка биринчи келгенде билчү эмесмин да. Күн сайын чуркап, көнбөй анан көнүп келдик. Баарыбыз тердейбиз күн сайын. Биз ошо айылыбыз менен ушул залды көптөн бери көксөп жүргөнбүз. Ошо тилектерибиз ишке ашып буюрса 2025-жылы ишке кирип мына айыл элине абдан жакшы болду. Балдардын кызыгуусу абдан жакшы. Эртең менен түшкү сменден 20дан 40 бала келип атат. Жанаттан сөз болгон Ат башы айыл аймагында быйылкыга баш аягы 1 миллиард сомдук курулуш иштери жүрүүдө. Көпчүлүгү социалдык объектилер. Калыстык ретинде өлкөнүн түпкүрүндөгү элеттиктерге мындай камкордуктар эгемендүүлүгүбүздүн артта калган 30 жыл ичинде да көрүлбөгөндүгүн айталы. Ушул баардык жерде кайсыл жерде азыр ушул стройка болуп аткан жерде эч кандай үзгүлтү болгон жок. Себеби материалдар өз учурунда келип атат, убактысында келип атат. Иштеп аткан кишилер дагы, прорабтар дагы жакшы экен. Иштеп аткан кишилер дагы мындай өзүнө жетиштүү кишилер иштеп атат ушул. Негизи бүгүнкү күндө Улуу Кытай менен чектеш Ат башы районунун кайсыл жерине барбак курулуш. Бир жагында кичи ЭС, экинчисинде фабрика, үчүнчүсүндө завод. Кыскасы, алыска өрөндүн ушул таптагы социалдык экономикалык өнүгүүсү оптимисттик гана маанайды жаратат. Айтмакчы, жогоруда саналган жумуштарга мамлекет казынасынан жана демөөрчүлөрдүн эсебинен 3,5 миллиард сом каралгандыгын баса белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.